Ошол жигер форумуна катышып жаткан ишкерлердин бири Азамат Исмаилов. Азамат мырза, эң алгач ушул жигер форуму бул жерде чогулуп отурган 400дөн ашык, 450ге жакын ишкерге мисалы эмне берет алгач ошондон баштайлы? Эми бир аз мурун чыгып сүйлөгөндө да айттым го, ушундай иш-чаралар биздин Кыргызстан үчүн абдан маанилүү экен да. Өзгөчө биздин региондорду өнүктүрүү максатында эми ушул баягы туура багытта иштелсе, дагы үстүндө көп турулса, мен ойлойм, биздин аймактарды өнүктүрүү жагынан мамлекетибизге ошо аймактагы ишкерлердин өнүгүүсүнө аябай чоң салым болот да. Эми жаңы форматтарын ар жылы өткөрө турган бул традиция түрүндө боло турган болсо, да жаңыдан өткөрүп, башка чет элдик бул жерге ишкерлерди чакыруу керек, ошого дайым болуп калгандыгын байкап отурабыз да. Өзүңүз Европанын бир канча мамлекеттеринде көп жылдан бери ишкердик кыласыз. Европа өлкөлөрүндө ишкердик кылуунун артыкчылыгы, өзгөчөлүктөрү эмнеде? Эми Европадагы ишкерликтин өзгөчөлүгү биринчи очередь ал жерде так туура иштөөгө үйрөнүү, аң сезимди өзгөрүүсүнө абдан маанилүү. Биз азыр Польша, Германия мамлекеттерине чыгып, негизи буга чейин Украинада иш кылып келгенбиз. Ишкерликтин жаңы этабын үйрөнүп жатабыз да. Ошо кылынып аткан ишкерликтин бүт баардык нерсени легалдуу түрдө, банк аркылуу, аяка жиберип аткан каражаттарыңда кайдан келгенин сурап, ошондон тапкан сенин кирешеңде мамлекетке акча налогдорун төлөгөндү үйрөнүп атабыз. Ошо мамлекетке төлөгөн налогдун натыйжасында бизге мамлекет жаңы мүмкүнчүлүктөр сунаарын көрүп, муну менен сыймыктанып атабыз. Анан ошо азыркы тапта биздин Кыргызстанда ошо ишкерлер налог төлөөдөн баягы бизге запкы көрүп калат, бул биздин ишибизди кыйнап калат деп атпайбы? Мен ойлойм, наоборот, ошол мамлекетке салык төлөп, ишкерлер мамлекеттен бир нерсе талап кылса болот экен да. Ошо Европа мамлекеттеринде ишкерлер налог төлөп аткан үчүн мамлекеттен бир нерселерди талап кылат экен. Мамлекет ошол шартты түзүп берет экен да. Ошол жагынан налог төлөгөндү үйрөнүп атабыз десек болот. Ошол биз үчүн жаңылык болуп атат. Анан полностью электрондук түрдө иштегенди үйрөнүп атабыз. Мисалы азыр ошол мамлекет тарабынан ошол салык маселеси абдан чоң актуалдуу болуп турат. Бир канча убакыттан бери митингдер өтүп атат. Демек, бара-бара ишкерлер ошого көнүп, ошондой системага барышы керек деп ойлойсуз, Бирок мамлекет тарабынан ошону канчалык баягы туура система түзүп берип атышат да? Эми негизи мындай жаңы система кирип атканда идеалдуу түрдө эч убакта болбойт. Ишкерлер жагынан бир аз нааразылык болот. Мамлекет кээ бир нерселерди туура эмес кылышы мүмкүн, бирок бул бара-бара өзүнүн жолуна кирет деп ишенем. Анткени мамлекет дагы ошо алган салыктын натыйжасында ишкерге шарт түзүп бериш керек. Ишкер да ошону талап кылыш керек. Ошо мамлекеттен төлөнгөн налогдордун натыйжасында биздин мамлекетибиз өнүгөт. Азыр бир аз мурун айтып кеткендей, эгер дүйнөлүк рынокко чыгабыз десек, биз бул жолду өтүшүбүз керек, бул жолду төлөшүбүз керек. Анткени Европада бир фирманын канчалык жакшы экенин караш үчүн канча налог төлөп иштеп атыптыр деп карайт. Эгер сиз налог төлөп иштеп аткан фирма болсоңуз, сиз менен оңой иштесе болот экендигинди билдирет да. Биз да бара-бара ошого барабыз да. Эртең күнү бизге Европадагы мамлекеттер биздин фирмалар менен иштешерде биринчи очередь электрондук базадан карайт. Бул фирма эмне экен, канча жылдан бери экен, канча налог төлөп атыптыр, репутациясы кандай экен деп. Ошол жагынан бул ишкерлерге жакшы болот, дүйнөлүк рынокко чыгыш үчүн. Биздин Кыргызстандын ишкерлери ошол Европа өлкөлөрүнө чыга баштадыбы, көбөйдүбү мисалы? Биз барып ошо Европадагы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, ошо бизнес мүмкүнчүлүктөрдү биз ишкерлерге айтып бере баштагандан баштап, ошо ишкерлер кызыга баштады. Биринчи компаниялар кирип ошо фирмаларын ачты. Азыр да кызыгып ошо жака фирма ачып иштейбиз дегендер болуп атат. Буну эмнеге кылып атат? Эртең күнү ошо Европа мамлекеттеринде биздин фирмаларыбыздын кредитный историясы болуп, эртең күнү ошол жактагы шарттарды кантип колдонсок болот деген негизде иштешип чыккан фирмалар болуп атат. Ушундай аянтча түзүүдө мисалы Жия бизнес ассоциациясы дагы ошого салым кошуп атса керек. Албетте салым кошуп атат. Биз Жия Европага чыгып аткан ишкерлер жөнүндө бизге кайрылганда, ар бир ишкерди биз өзүбүз жеке тосуп алып, ошолорго кандай фирмалар менен кайсы багытта иштеше турган болсо, биз ошол жакта өнөктөшүп келебиз, жардам берип келебиз.